Эгерде сиз дрондорго кызыксаңыз, бирок анын батареясынын чектелүү күчү маселе жаратып келсе, бул сизге жагымдуу жаңылык болот. Британиядагы Intelligent Energy компаниясы ойлоп чыккан өтө жеңил суутек батареялары дрондорду бийиктикте 2 саатка чейин учура алат. Бул азыркы батареялардын мүмкүнчүлүгүнө салыштырмалуу 6 эсе жогору. Виртуалдык дүйнөнү кыдыргыңыз келеби? Же жөн гана адамдын анатомиясын терең изилдегиңиз келсе, жаңы технология аркылуу ага жол ачылды. Microsoft компаниясы жасап чыккан HoloLens аппаратын колдонуп, айтылган кыялдарыңызды ишке ашыра аласыз. Аппарат колдонуучуларга компьютердик графика менен буюмдарды 3 ченемдүү форматта көрсөтө алат. Компания HoloLens аттуу виртуалдык аспапты $3000 сатыкка чыгарганын маалымдады. Snapchat программасын жактыргандар ал жаңырып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатканын байкаса керек. Эми Snapchat менен видео аркылуу баарлашып, мурда тартып алган сүрөт жана тасмаларды жөнөтсө болот. Ал аз келгенсип, видео конференция уюштуруп, же бир нече адамга аудио кайрылуу таштап койсо да болот экен. Андан тышкары, эмоцияларыңызды да билдиргенге жаңы символдор киргизилди.